пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн таанууда эмнеге көңүл бурабыз? Кайсы кулк мүнөзүнөн баштайбыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү бул ислам кулк мүнөзү. Бул ислам образы. Адам затын Аллах субхану ва таала жетектелүүгө муктаж кылып жараткан. Адам баласы жетекчиге муктаж. Жетекчиси болбосо адам дабдырап калат. Жахилият болсун, динде болсун, жетекчи болуш керек адамда. Адам жетекчилик менен жашаган макулук. Жана бул жетекчилик, эгер интеллектуалдык жетекчилик болсо, адамды өнүктүрөт. Эгер караңгы же жапайы жетекчилик болсо, аны кайра жапайы же караңгы кылып, устаз айткандай деградацияга алып барат. Интеллектуалдык жетекчилик бир гана пайгамбарларда болот экен да. Бир гана пайгамбарларда интеллектуалдык жетекчилик болот экен. Эмнеге? Алар адамды жараткан жаратуучудан алып түшөт экен жетекчиликти. Аллах субхану ва тааланын маалыматына муктаж экен адам. Эми адам ошол пайгамбарды сүйбөсө, ал жетекчилик ачылбайт экен адамга. Демек адам пайгамбарды ошол өзүнүн доорунун пайгамбарын, биздин мисалда акыркы пайгамбарды биз сүйүүгө муктажбыз. Эмнеге? Аллах субхану ва тааланын берген маалыматын түшүнүү үчүн. Аны толук өзүбүзгө агай айткандай сиңирүү үчүн биз аны сүйүүгө муктажбыз. Бизде сүйүү пайда болбосо пайда кылышыбыз керек. Сүйүү кайсы жүрөктө пайда болбойт десе, текебер жүрөктө сүйүү пайда болбойт. Оорукчан жүрөктө, текеберлик бул оору, кесел, ошол жүрөктө сүйүү пайда болбойт пайгамбарга. Демек биринчи өзүбүздөгү текеберликти ал ким болуптур? Бул ошол пайгамбарыбыздын доорунда да бар кесел. Кыяматка чейин ар бир адамда боло турган кесел. Ошол кезде дагы ушул өзүнүн жүрөгүндөгү кеселди сындыргандар, ушул ооруну жок кылгандар пайгамбарыбызды сүйгөнү жетишти. Жана Аллах субхану ва тааланын дини менен өздөрү шарапат ашырды жашоосунда, эки дүйнөсүндө. Азыр да ошондой жүрөгүндөгү ушул ооруну айыктырса, жок кылса, мерездикти жок кылса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйө алат, демек Аллахтын кайрылуусун түшүнө алат. Анын эрежеси менен шарапат таба алат. Эгер жүрөгүндөгүнү чыгарбаса, ал 1000 жолу сүйлөсүн пайгамбарыбыз жөнүндө, 1000 китептерди жазсын, анда сүйүү пайда болбойт. Анын сүйүүсү пайда болбойт. Демек, мунун натыйжасы эмне десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кулк мүнөзү менен мүнөздөнө албайт. Жүрөгүндө оорусу бар, мерездиги бар жүрөккө пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү отурбайт. Бул ушундай бир акыйкат нерсе. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын изилдөөнө анын кулк мүнөзүн алуу, Аллах субхану ва тааланын өкүмү менен жашоо муктаждыгы келип чыкса, биринчи адам ал отура турган идишти тазалаш керек жүрөгүн. Өзүндө ошол өзүнүн нафсисин ынандырыш керек. Биз муктажбыз пайгамбардын мүнөзүнө. Биз муктажбыз, нафсим. Кел ушул нерсеге баш ийели, биз ушуну таанабайлы деп сүңгүп кирсе, анан бул кулк мүнөз отурат.